Латакиядан 30 чакырымдай ыраактагы Жабледе болгон күндүзгү чабуул. Бул шаарда былтыр декабрда бийликтен кулатылган мурдагы лидер Башар Асадтын жактоочулары алавит азчылыгы жашайт. Зомбулук бейшембиде Асадтын жактоочулары өкмөттүк күчтөрдү буктурмага алып кол салгандан кийин башталган. Андан соң өкмөттүн тарапташтары келишкен. Бул кадрларда алар алавиттерге каршы согушуп жаткан болушу мүмкүн деп айтылууда. Миңдеген алавиттер, анын ичинде аялдар жана жаш балдар өлтүрүлгөнү кабарланат. Бул киши өлтүрүүлөр өлкө боюнча, анын ичинде Борбор кала Дамаскта нааразылык жаратты. Мында адамдар зомбулукка жана адам өлтүрүүгө каршы чогулушту. Алар бардык сириялыктар тилектеш деп кыйкырып жатышат. Алар жабыркаган алавиттерди колдоп келишти. Ошол эле учурда алар бул өкмөттүн биримдигин да жактап жатышат. Чогулгандар күнөөлүүлөрдү жазалоого, адилеттикке жана өлкөдө ар кандай зордук зомбулукка жол бербөөгө чакырып жатышат. Биз мында кайсыл тарапта болбосун жай тургундардын өлтүрүлүшүнө, полициянын өлтүрүлүшүнө каршы экенибизди тынчтык жолу менен билдирели деп келдик. Митингчилердин айрымдары өч алууга чакыра башташты. Чың алуу пайда болгондуктан полиция демонстранттарды таратуу үчүн асманга ок чыгарып жатат. Убактылуу президент Ахмад Аш-Шара жекшембиде эртең менен Багымдат намазында улуттук биримдикке чакырды. Ал эми кечинде ал киши өлтүрүүлөр боюнча иликтөө башталганын жарыялады. Анын согушкерлери жээктеги Латакия шаарына жайгашты.